Мотокросс спортун сүйүүчүлөрүнүн жашоодогу ырахаты катуу ылдамдыкты айдоо менен адреналин алуу. Бишкекте мотокросс боюнча шериктештик кубогунун биринчи этабы өттү. Мелдештин эң жаш катышуучуларынын бири Илья. Ал эми гана 7 жашка чыгат. Ильяга мотоцикл айдоону таятасы Александр үйрөткөн. Это внук мой, по следам пошел, вот, тоже говорит, мы мотоцикл надо, хочу. Здесь на тренировке со мной приезжал этот мотоцикл. Вот первая гонка у него, первая тренировка была, первый заезд. Сейчас вот еще один заезд. Сейчас я отъездю, потом перерыв будет, антракт. И потом он опять поедет, и мы по второму разу. Мындай жарышка катышуу үчүн спорттук атайын мотоцикл керек. Аны Ильяга апасы Москвадан мындан 4 күн эле мурун салган. Балдар спорттун бул түрү менен алектенүүгө 3,5 жаштан баштап катышышат. Александр өзү 16 жашынан баштап машыгып келет. 16 лет начал заниматься спортом. Мастер спорта Советского Союза. 14 лет за сборную Киргизии выступал. По кроссу. Мотокросс чемпионатына жергиликтүү спортчулардан башка орусиялык жана казакстандык спортчулар да атсалышты. Алматылык оюнчулар уюштуруучулардын даярдыгына мыкты деп баа беришти. Ежегодно, каждый год. Ну, я не знаю, я сюда, наверное, раз 5-й уже приезжаю. Наверное. Ну, в том году я не был, а все остальные года были мы здесь. И дочка у меня тоже ездит. Ну, сейчас не смогла приехать на работе. Жарыш жаш кураана жараша. Мотокросс ардагерлери, жаш улан кыздар жана өспүрүмдөр арасында жүргүзүлдү. Мелдештүү уюштурууну жергиликтүү спортчулар өздөрү колго алган. Мотоцикл сообществода акырын ушундай кадам салып өнүгүп атышат да. Күнгө сайын мисалы ар бир сезондо мотоциклисттер көбөйүп баштады да. Азыр эми каржылайт дегенде өз аракет кылып, мисалы ар бир мотоциклист мотоцикл айдаганда ошолор өзлөрү бир мындай айына 200 сомбу 500 сомбу ушундай кошуп эметип атат да. Мындай эч жактан деле финансирование деле келген жок да, каржыламай. Уюштуруучулардын айтымында ылдамдыкты сүйгөн мотокросс ишкыбоздорунун саны жыл санап өсүп баратат. Мотокросс боюнча шериктештик кубогунун кийинки баскычтары Казакстанда жана Орусияда өткөрүп алындалууда.